Мамлекеттик салык кызматы 2019 жана 2020 жылдар үчүн бирдиктүү салык декларациясын мыйзамда белгиленген мөөнөттө тапшырбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тууралуу маалыматты өзүнүн расмий сайтына жарыялады. Тагыраагы 600 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер, анын ичинен 2019 жыл үчүн 129, 2020 жыл үчүн 471 кызматкер бирдиктүү салык декларациясын белгиленген мөөнөттөн кечигип тапшырышкан. Алардын ичинен көпчүлүгү муниципалдык жана жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери жана адистер болуп, бардыгы 227 декларант болгону айтылат. Ички иштер министрлигинин 56, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин 33, мамлекеттик чек ара кызматынын 30, жогорку соттун 27, мамлекеттик каттоо кызматынын 21, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 17, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын 13, финансы министрлигинин 12, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинен 11, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 10, мамлекеттик кадр кызматынын 9, мамлекеттик салык кызматынын 9, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан 8, жогорку кеңештин 8, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен 7, өкмөттүн аппаратынан 7, эсептөө палатасынан 6, саламат сактоо министрлигинин 6, тышкы иштер министрлигинен 6, билим берүү жана илим министрлигинин 5 жана башка органдардын кызматкерлери да бар. Ал эми салык кызматы жарыялаган тизмеден декларациясын өз убагында тапшырбаган жарандардын ичинен айрым депутаттарды да кездештирүүгө болот. Алсак, жогорку кеңештен төмөндөгү эл өкүлдөрү декларациясын мыйзамда белгиленген мөөнөттө тапшырган эмес. Алар Бешимбаева Айгерим Кабылбековна, жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынан депутат, Каримов Нодурбек Токтосинович, жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат, Эгембердиев Максатбек Бакирович, жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат, Анарбаев Султанбек Сатыбалдиевич, жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат. Аталган депутаттардын арасынан өткөн жылдын октябрында депутат болгон Султанбек Анарбаевдин атына ТСП деп аталган ишкана бар. Фирма 2007 жылы Ош облусунда катталган жүк ташуучу транспорттук кызмат көрсөтүү менен алектенет. Депутат Айгерим Бешимбаеванын буга чейинки декларацияларын табууга мүмкүн эмес, эч жерде жок. Ал эми Максатбек Эгембердиев менен Нодурбек Каримовдун мурунку жылдардагы декларацияларын салык кызматынын сайтынан көрүүгө болот. Эгембердиев Максатбек Бакирович өзүнүн жылдык кирешеси 2017 жылы 739.934 сом, ал эми андан башка үй жайы, мал мүлкү тууралуу жана жакын туугандарынын кирешесин көрсөткөн эмес. Ал эми 2018 жылы 614.010 сом турак үй жана унаасы көрсөтүлгөн. Ал эми жакын туугандарынын мал мүлкү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн эмес, чыгымдары тууралуу дагы маалымат жок. Каримов Нодурбек Токтосинович, жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат. 2017 жылдагы кирешеси 612.448 сом болгон. Ал эми андан башка үй жайы, мал мүлкү тууралуу жана жакын туугандарынын кирешесин көрсөткөн эмес. Ал эми 2018 жылдагы тапшырган декларациясында жылдык кирешеси 701.793 сом. Бирок андан башка мал мүлкү, үй жайы жана жер тилкелери боюнча маалыматты такыр ачыктаган эмес. Эскерте кетсек, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү жыл сайын 1-апрелде аяктайт. Ал эми декларацияны өз убагында же таптакыр тапшырбаган, декларацияны туура эмес маалыматтар менен тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмеси юридикалык баа берүү үчүн прокуратура органдарына өткөрүлүп берилет. Декларациялоо жөнүндө мыйзамдын 9-беренеси декларациянын толук эмес же анык эмес маалыматтарды көрсөтүү менен берген учурда декларант жоопкерчилик тартыларын эскертет. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматтарды киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн.